Ар бир улуттун дүйнө таанымына, жашоо шартына, фантазиясына жараша ар бир улуттун кол өнөрчүлүгү дагы ар кандай болот. Илгертен кыргыз аял заты өзүнүн образында мына ушундай асем буюмдарга өзгөчө маани берип келген. Дал ушундай асем буюмдарга өзгөчө көрк берген жана өзүнүн бир кездеги сүймөнчүлүктүү ишин учурда ишкерчиликке айландырган Маншук Издауэлет. Кутмандуу күнүңүз менен. Ушул сиздин жасап аткан ушул шыктын ойгонушуна эмне себеп? Куракка мен дайыма кызыгып жүрчү элем. Менин оюмча биздин казактын, кыргыздын кол өнөрчүлүгү сайма же курак болсун, үйдүн ички жасалгонун заманбап түрүндө жаратса болот деп. Ошол ой менен курак тигип үйлөндүм. Курстарга барып, сайма салып, андан ошол кол өнөрчүлүктү бизнеске айлантыруу ой пайда болду. Каарманыбыздын айтымында курак куруу үчүн атайын кездемеге буйрутма берүүнүн кажети жок. Себеби курак бул керексиз кездемелерден куралып жасалат. Курактын принципи десем болот. Ал керек эмес чүбөрөктөр калган кездемелерден жасоо, да. То есть чоң бир кездемелерди сатып алып, аны майдалап, кыйып жасаган мен үчүн мааниси жок. Кездемелерди куроодо адамдын дүйнө таанымы, фантазиясы да чоң мааниге ээ. Маншук Издауэлеттин айтуусу боюнча, ал идеясынын көпчүлүгүн табияттан жана чыгармаларды окуудан алат. Кооздуктан жаратылат деп ойлойм. Табигатка эс алганга чыгып, да, табиятка небесе бир кино көргөндө же китеп окуп көңүлүңдү толтуруп эс алган кезде бир идеялар пайда болот. Бул сиздин асем буюмдарыңыз эмнеси менен өзгөчөлөнөт? Өзгөчөлүгү ар бир кардар дизайнга катыша алат. Кандай модель, кандай түстөр колдоном деп мен сурайм. Каарманыбыздын айтуусу боюнча ишкер айым болуу оңой эмес. Ал аял заты ар дайым өзүн сүйүп жана өзүнө ишене билүү керектиги маанилүү экендигине токтолот. Эгерде адам өзүнө ишенбесе, анда башкалар да ишенбейт да. Өзүн өзү сүйүү, ишенүү, өзүнө камкор жасап, өзүнүн кыялдарына көңүл буруу. Биздин курак, биздин сайма бул биздин эстетикалык тамырларыбыз десе болот. То есть бизге кооздук код десе де болот да. Буга чейин куракты жер түшөк, куржун жана туш кийиздерден кездештирсек, бүгүнкү күндө курак сөйкө, шакек сыяктуу асем буюмдарды көркүнө чыгарып, ишкерчиликке жол ачууда.